Баткен районуна караштуу Төрткүл аймагынын Чоң Кара айылында темир бетон заводунун ачылуу аземи болуп өттү. Ага өкүлдүн биринчи орун басары Маруфкан Тулаев, Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев, Баткен шаарынын мэри Имам Назар Бурханов жана бир катар жергиликтүү жетекчилер жана айыл тургундары катышты. Андагы кичи заводдо курулушка керектелүүчү каражаттар өндүрүлүп чыгарылат. Жаңы ачылган заводдо учурда 10дон 20га чейин жумуш орундары түзүлгөн. Алдыда бул заводдо кошумча жумуш орундары түзүлүп, элдер жумуш менен камсыз болушат. Аталган демилге президент Садыр Жапаровдун аймактарды өнүктүрүү жана ишкерлерди колдоо долбоорунун алкагында ишке ашкан. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан 4 гектар жер аянты бөлүп берүү менен көмөк көрсөткөн. Ачылган завод шаардын инфраструктурасын жакшыртууда жана курулуш материалдары жана бетон курулуштары менен шаар, район, облусту да камсыз кылууга өз салымын кошо алаарына негиз экенин баса белгиледи. Учурда аталган заводко курулуш шаймандары толук түрдө алып келинип, ишмердүүлүгүн жүргүзө баштады. Жергиликтүү бийлик жерди чечип берген, биз райондук мамлекеттик администрация жерди трансформациялап бердик. Ошонун натыйжасында жеке ишкер Сатар Сейталиевич тарабынан ушундай завод курулуп пайдаланууга берилип атат. Бул завод биздин районубуздун экономикалык жактан өндүрүш тармагыны өнүгүшүнө чоң салым кошот. Ошонун алкагында Баткен областына, анын ичинде районубузга берилген өзгөчө макамдын алкагында бул жеке ишкерге ар тараптуу колдоолор, жеңилдиктер берилет. Биз 22-жылы уже март-апрелдерде дробилканы куруу баштадык. Азыр дробилканы куруп иштеп чыгарып атат уже шебен эмелерди, отцептерди. Келечекте бул дробилканын шебендерди чыгаруу максаты, себеби бул жерге эрбу бетон завод куруп, лоток, труба, жыбы, столба, ошондой плиталарды чыгаруу максатында ушул дробилканы курдук.